34-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына мындай деп буйрук бер: Канаан жерине киргениңерде, силердин энчиңерге тие турган Канаан жери жана анын чегаралары бул. Силердин түштүк чегараңар Эдомдун жанындагы Син чөлү болот. Түштүк чегараңар чыгыш тараптагы Туздуу деңиздин аягынан башталат. Чегараңар түштүк тараптагы Акрабым дөңсөөсүнө бурулуп, Син чөлүнөн өтөт. Анан Кадеш Барнейнин түштүгүнө келип такалат. Андан Гатсар адарга жетип, Асмон аркылуу өтөт. Чегара Асмондон Мисир суусуна бурулуп, деңизге барып такалат. Ал эми батыштагы чегараңар Улуу деңиз болот. Бул силердин батыш тарабыңардагы чегараңар. Түндүк тарабыңардагы чегараңар Улуу деңизден Ор тоосуна чейин созулат. Ор тоосунан Хаматка жетет да андан ары Седатка барып такалат. Андан ары Зиброндон Хатсар Энанга чейин кетет. Бул силердин түндүк чегараңар. Чыгыш чегараңар Хатсар Энандан Шепамга чейин болсун. Шепамдан чегара айындын чыгыш тарабы менен Риблага жетет. Анан Кинерет деңиздин чыгыш жээктерине тийип өтөт. Чегара Иорданга жетип Туздуу деңизге такалат. Бул силердин бардык тарабынан чегара менен чектелген жериңер болот. Анан Муса Ысрайыл уулдарына мындай деп буйрук берди: Мынакей, өкчөмө таш ыргытып бөлүп алчу жериңер ушул. Ушул жерди теңир 9 урууңарга жана жарым урууңарга берүүгө буйруду. Анткени Рубейн уулдарынын уруулары, Гад уулдарынын уруулары жана Менаше уулдарынын жарым уруусу өз энчилерине тийген үлүштөрүн алышкан. Иордандын арка өзүндөгү чыгыш жактагы Жерихонун маңдайындагы жерди ушул эки уруу менен жарым уруу бөлүп алышкан. Теңир Мусага мындай деди: Силерге жер бөлүп бере турган адамдар булар: ыйык кызмат кылуучу Элазар жана Нундун уулу Жашия. Жер бөлүштүргөнгө ар бир уруудан бирден төрө алгыла. Ал төрөлөр булар: Жүйүт уруусунан Жепундун уулу Калеп, Шимон уруусунан Амиюттун уулу Шамуэль, Бенжамин уруусунан Кислондун уулу Элидат, Дан уруусунан Мырза Жогланын уулу Буки төрө, Жусуптун уулдарынан Менашенин уруусунан Эйпоттун уулу Ханиел төрө, Эпрайым уруусунан Шиптандын уулу Кемуэл төрө, Забулун уруусунан Парнактын уулу Элитсапан төрө, Исахар уруусунан Азандын уулу Палтиел төрө, Ашыр уруусунан Шеломинин уулу Акиют төрө, Напталы уруусунан Амиюттун уулу Педаел төрө. Теңирдин буйругу боюнча Ысрайыл уулдарынын энчисине Канаан жерин бөлүштүрө тургандар ушулар. Бирок ал ырайымдуулук кылып алардын күнөөлөрүн кечирди. Аларды кырып салган жок, көп жолу каарын кайт кылды, көп жолу өзүнүн бүт жаалын козгогон жок. Кудай алардын кетсе кайрылып келбей турган адам экенин, жел экенин эсинде тутту. Алар чөлдө аны канча жолу каардантышты, эч ким жашабаган жерде аны канча жолу ачуулантышты. Кудайды кайрадан сынашты, Ысрайылдын ыйыгына акарат келтиришти. Алар анын куткарган колун, анын эзүүдөн куткарган күнүн унутушту. Анын Мисирде жасаган кереметтерин жана Соан таласындагы ажайыптарын унутушту. Алар суу иче албай калыш үчүн Кудай алардын дарыялар менен өзөндөрүн канга айландырды. Аларды чактырыш үчүн курт-кумурскаларды, өлтүрүш үчүн курбакаларды каптатты. Алардын өстүргөн өсүмдүктөрүн кыркаяктарга, алардын эмгегин чегирткелерге жем кылды. Алардын жүзүмдөрүн мөндүр менен, тыт жыгачтарын муз менен талкалады. Алардын бодо малын добул менен, майда малын чагылган менен кырды. Аларга өзүнүн каарынын жалынын, кыжырын, жаалын каптатып, кыйратуучу периштелерди жөнөттү. Өзүнүн каарын кандыруунун жолун тапты. Алардын жандарын өлүмдөн сактаган жок, малдарына жугуштуу оору каптатты. Мисирдеги бардык тумбалдарды, хам чатырларындагы бардык күч башаттарын өлтүрдү. Анан өз элин койлордой алып жөнөдү. Аларды чөлдө койлордой алып жүрдү. Аларды коопсуз алып жүрдү. Алар коркушкан жок, алардын душмандарын болсо деңиз басып калды. Аларды өзүнүн ыйык жерине, өзүнүн оң колу менен ээлеп алган ушул тоого алып келди. Алардын алдынан элдерди кууп жиберип, алардын жерин аларга мурас кылып бөлүп берди. Ысрайыл урууларын алардын үйлөрүнө киргизди. Бирок алар эң жогорку Кудайды дагы сынашты, капалантышты, анын осуяттарын сакташкан жок. Андан баш тартып, ата-бабаларына окшоп башка кудайларга табынып кетишти, кыйшык учкан жебедей артка кетишти. Аны өздөрүнүн жалган кудайлары менен капа кылышты, таш буркандары менен анын кызганычын козгошту. Кудай муну угуп катуу каарданды, Ысрайылга аябай ачууланды. Кудай Шилодо турган үйүн, адамдар арасында өзү жашаган жыйын чатырын таштап кетти. Өзүнүн чебин туткунга, өзүнүн даңкын душмандардын колуна салып берди. Өз элин кылыч мизине салып берди, өз мурасына ачууланды. Элдин жигиттерин от чалмады. Анын кыздарына арнап нике ырларын ырдабай калышты. Ыйык кызмат кылуучулары кылычтан өлүп жатышты, жесирлери ыйлабай калышты.
Бирок Теңир уйкудан ойгонгонсуп, шараптан соолук албай жаткан Алптай болуп ордунан туруп келди да, анын душмандарын артка качырды, түбөлүккө маскара кылды. Жусуптун чатырын четке какты. Ибрайым уруусун тандап алган жок, тескерисинче Жүйүт уруусун жана өзү сүйгөн Сион тоосун тандап алды. Өзүнүн ыйык жайын асмандай бийик кылып курду, жердей кылып түбөлүккө тургузду. Өз кулу Дөөттү койгороодон тандап алды, аны алып чыкты. Аны саан малдан бөлүп алып, өз эли Жакыпты, өз мурасы Ысрайылды кайтаруу үчүн алып келди. Дөөт аларды таза жүрөк менен кайтарды, аларды акылман колу менен жетектеп жүрдү. 26 бөлүм. Ошол күнү Жүйүт жеринде мынабул ырдырдашат. Биздин шаар бекем дубал менен тосмордуна Теңир куткаруу берди. Дарбазаны ачкыла, чындыкты сактаган адил эл кирсин. Руху бекем адамды сен жеткилең тынчтыкта сактайсың, анткени ал сенден үмүттөнөт. Түбөлүккө Теңирден үмүттөнгүлө, анткени Кудай Теңир түбөлүк таяныч. Ал бийиктикте жашагандарды басынтты, бийиктикте турган шаарды кулатты, аны жерге кулатып топурак айлантты. Аны бут тебелейт, аны жакырлардын буту, кедей кембагалдардын таманы тебелейт. Адил адамдын жолу түз, сен адил адамдын жолун түздөйсүң. Теңир, сенин сотторуңдун жолунда биз сенден үмүттөнгөнбүз. Биздин жаныбыз сенин ысымыңа, сени эскерүүгө умтулган. Менин жаным сага түн ичинде умтулду. Сени рухум менен таңзаардан издейм. Анткени жер үстүндө сенин сотуң жүрүп жатканда, жер жүзүндө жашагандар акыйкаттыкка үйрөнүшөт. Мыйзамсызга ырайым кылынса, анда ал чындыкка үйрөнбөстөн адил адамдардын жеринде жамандык кыла берет жана Кудайдын улуулугун көрбөйт. Теңир, сенин колуң бийик көтөрүлгөн, бирок алар көргөн жок. Сенин элиңди жек көргөндөр аны көрүп уялышат, сенин душмандарыңды от жалмайт. Теңир, сен бизге тынчтык тартуулап жатасың, анткени сен биздин баардык иштерибизди да биз үчүн аткарып жатасың. Кудай Теңирибиз, сенден башка өкүмдарлар бизге үстөмдүк кылышчу, бирок биз сенин ысымыңды сен аркылуу гана даңктайбыз. Өлгөндөр тирилишпейт, өлүктөр турушпайт, анткени аларды сен жазалап, алардын атын биротолой жүрдүң. Элди көбөйттүң, Теңир, элди көбөйтүп өзүңдү даңктадың, даңкыңды жер жүзүнө тараттың. Теңир, башына күн түшкөндө ал сени издеген, ага сенин жазаң жеткенде шыбырап жалынган. Кош бойлуу аял толгоо тартканда кандай кыйналып кыйкырса, Теңир, сенин алдыңда биз да ошондой кыйналдык. Кош бойлуу болгонбуз, кыйналганбыз, шамал төрөгөндөй болгонбуз, жерге куткарууну жеткирген жокпуз. Дүйнөгө жердин жаңы тургундары келген жок. Сенин өлгөндөрүң тирилишет, өлүү денелер кайра турушат. Топуракта жаткандар ойгонгула да кубангыла, анткени сенин шүүдүрүмүң өсүмдүк шүүдүрүмү, жер өлгөндөрдү бүркөт. Бар элим, үйүңө кир, эшигиңди жап, каар өтүп кеткенче көз ирмемге жашына тур. Анткени мына Теңир өз турагынан жердин жашоочуларын мыйзамсыздыгы үчүн жазалаганы чыгып келе жатат. Ошондо жер өзү жуткан канды кайра алып чыгат. Ошондон кийин өзүнүн өлтүрүлгөндөрүн жашырбайт. 4 бөлүм. Сүйүктүүлөрүм, рухтун баарына эле ишине бербегиле. Рухтарды Кудайданбы же Кудайдан эмеспи деп сынап көргүлө. Анткени дүйнөдө көптөгөн жалган пайгамбарлар пайда болду. Кудайдын рухун мындан билип аласыңар. Адам болуп келген Иса Машаякты ачык тааныган рух Кудайдан. Ал эми адам болуп келген Иса Машаякты ачык тааныбаган рух Кудайдан эмес. Ал Машаяктын каршылашынын руху, анын келерин уккансыңар. Дегинкиси ал азыр эле дүйнөдө. Балдарым, силер Кудайдансыңар, ошондуктан аларды жеңдиңер. Анткени силердин ичиңерде рух бул дүйнөдөгү рухтан чоң. Алар бул дүйнөдөн, ошондуктан бул дүйнөнүкүндөй сүйлөшөт. Дүйнө болсо аларды угат. Биз Кудайданбыз. Ким Кудайды тааныса, ал бизди угат. Ким Кудайдан болбосо, ал бизди укпайт. Чындык рухун жана жалган рухту ушундан билип алабыз. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү, анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт, анткени Кудай сүйүү. Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду. Уулу аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар.
Кудайдын ичинде жашап жатканыбызды жана анын биздин ичибизде жашап жатканын бизге берген руху аркылуу билебиз. Атанын өз уулун дүйнөгө куткаруучу кылып жибергенин биз өз көзүбүз менен көрүп, күбөлөндүрүп жатабыз. Ыйсанын Кудай уулу экендигин ачык тааныган адамдын ичинде Кудай жашайт. Ал адам да Кудайдын ичинде жашайт. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип ошого ишендик. Кудай сүйүү, сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Биздин ичибиздеги сүйүү жеткилеңдикке жеткендиктен сот боло турган күнү биз кайраттуулукка ээбиз. Анткени ал кандай болсо, биз да бул дүйнөдө ошондойбуз. Сүйүүдө коркунуч жок. Тескерисинче, жеткилең сүйүү коркунучту жок кылат. Корккон адам кыйналат. Корккон адамдын ичиндеги сүйүү жеткилең эмес. Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Ким мен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Биз андан ким Кудайды сүйсө, ал бир тууганын да сүйсүн деген осуятты алганбыз.